Азимжан Аскаровдун сотунда кайым айтышуулардан баштап Бишкекке келе жаткан белдүү саясатчы Ангела Меркелдин сапарына чейинки кабарларды 11 каналында көрүңүз. Аскаровдун өкүмү жокко чыгарылып, иш кайра кароого жөнөтүлдү. Жабырлануучу тарап болсо, ал боштондукка чыкса, радикалдуу кадамдарга барып, өз алдынча сот уюштуруп, жазалаарын эскертип жатышат. Немис канцлери Меркель Кыргызстанга биринчи жолу келип жатат. Таасирдүү айым туурасында кызыктуу фактылар, кыргыз-немис алакасындагы актуалдуу маселелерди ортого салабыз. Аларда Британия жаңы премьерин күтүүдө. Шаршембиде жаңы премьер Тереза Мэй ишке киришкене жатса, Дэвид Кэмерон отставкага кетерин айткан соң микрофон өчпөй калып, кыңылдап ырдаган бойдон жумушуна кирип кеткени интернетке чыгып кетти. Мен Айгерим Жаныкул 11 каналынан которулбай турууга чакырам. Кутман кеч калайм, бул өмүр бою эркинен ажыратылган Азимжан Аскаровдун иши тууралуу белгилүү болгондой, Азимжан Аскаровдун ишине карата өз өкүмүн жогорку сот жокко чыгарып, ишти Чүй облустук соту карамай болду. Айыпталуучу июнь айында улут аралык караздашууну тутанткан жана элди жараштырууга келген милиция кызматкерлеринин өлүмүнө тиешеси бар деп өмүр бою эркинен ажыратылган болчу. Бүгүнкү соттук жараянда болсо дал ошол мыкаачылык менен өлтүрүлгөн милиционер Мыктыбек Сулаймановдун жакындары, эл аралык уюмдар, ошол эле укук коргоочулар Аскаровду гана укугун коргоп, каза болгондордун укугу корголбой жатат деп нааразычылыктарын айтышты. Ошондой эле алар Төлөкан Исмаилова баштаган укук коргоочулар менен кайым айтышып, эгер Аскаров боштондукка чыкса, радикалдуу кадамдарга барып, өз алдынча сот уюштураарын эскертишти. Кайра жанданган бул сот быйыл жазында Бириккен Улуттар уюмунун Аскаровдун ишин кайра кароо сунушуна соң башталган болчу. Аскаровдун адвокаттары болсо, Кыргызстан эл аралык уюмдун сунушун тагат карышы керек дешсе, жабырлануучу тарап Азимжан Аскаровдун күнөөсү эч ак далилденген жана америкалык эл аралык уюмдар гана сотторго басым жасап жатат дешти. Ушул кезге чейин бир гана эл аралык уюмдар чууга айланткан Аскаров аттуу жаран ким өзү, анан же чынында эле кыргыз бийлигинин басымына кабылып жаткан бечара укук коргоочу экени чынбы? Бул суроолорго жооп анан дагы бүгүнкү сот залында болгондор туурасында кийинки сюжеттен көрө аласыз. Азимжан Аскаровдун 2 күндүк соттук отуруму өзүңүздөр көргөндөй болуп аяктады. Жогорку сот Аскаровго коюлган өмүр бою эркинен ажыратуу айыпын алып салып, ишти Чүй областтык сотко өткөрүп берди. Алар өз кезегинде арыздоо иретте укук коргоочунун ишин кайра карашмакчы болушту. Ал эми каза болгон милиция кызматкерлеринин жакындары соттун мындай чечимине нааразы болушту. Ишти жандандыруу чечими ушул жылдын апрель айында эле коргоочулар бууга кайрылуу жасашкандан кийин эле чыккан. Алардын эл аралык уюмга кайрылуусуна Аскаровдун абакта начар шартта кармалышы жана айыптоочунун укуктары бузулганы себеп болгон. Все те доказательства, которые были во время мониторинга судов. Ал ур токмокко алынганы далилденген. Мага жана анын жубайына аны менен көрүшкөнү былтырдан бери тыюу салынган. Жену Аскарова постоянно лишали свиданий. Соттук отурумга эл аралык адам укуктары боюнча байкоочулар жана чет элдик укук коргоочулар келишкен. Алар Азимжан Аскаровдун жактоочусу менен бирге анын бошотулуусун талап кылышып, жогорку соттун учурдагы чечимине нааразы болушту. Канчалык деңгээлде алардын бул чечимди кароого укуктары бар деген суроого депутат Өмүрбек Текебаев төмөндөгүдөй жооп берди. 94-жылы Кыргызстан адам укуктары боюнча пактынын биринчи факультативдик протоколуна кол койгон. Ал протоколдо ондун алдында адам укугу боюнча комитет түзүлөт. Ага кошулган мамлекеттердин граждандары ал комитетке кайрылат. Ал комитет сунуш түрүндө чечимдерди ушул катышуучу мамлекеттерге берет деп турат. Сунуш түрүндө мен муну баса белгилегим келет. Мамлекеттер тигил же бул реакция жасаш керек. Көзүн жумуп отура албастанчы. Биздин мыйзам боюнча ондун комитеттин чечими кайра ачылган жагдай болуп эсептелинип, сот органдары кайра кароого негиз берет. Депутаттын пикири менен социолог Аида Алымбаева дагы макул болду. Социологдун айтымында көйгөйдүн бардыгы Кыргызстандын соттук системасынын алсыздыгында. Это рекомендация со стороны. Мындай эч кандай жаман нерсе деле жок. Ал эми бизге эл аралык байкоочулар келип соттук отурумдун жүрүшүнө байкоо жүргүзүп жатканы албетте биздин соттук органдар өздөрүнүн жакшы эмес жактан көрсөткөнүн кабар берет. Это не давление, но это сигнал нам. Бул кур чабал боюнча юридика илимдеринин доктору Бекбосун Бөрүбашев дагы пикир бөлүштү. Анын айтымында адам укуктары боюнча комитет мындай иштерге кийлигишкенге эч кандай укуктары жок. Те люди, которые
говорят, что нам необходимо пересмотреть основной закон кыргызский. Кыргызстан өлкө ичинде болуп аткан мындай иштерди өзү гана чечет. Эгер сот ошондой болсун деп чечим чыгардыбы, анда ошондой болот. Должны решить сами самостоятельно. Азимжан Аскаровдун көлөкөсү башка өлкөлөрдүн дагы кызыгуусун жаратты. АКШнын мамлекеттик департаменти Аскаровго адам укуктарын коргоочу катары сыйлык беришкенине Кыргызстан тарап нааразычылык билдирип, Америка менен келишимди бузуп таштаган. Эми Бишкек күтүп жаткан немис канцлери Ангела Меркельдин иш сапарына токтолсок, Германия канцлери Ангела Меркель 13-14 июлда 2 күндүк расмий иш сапары менен Кыргызстанга келген турат. Бизге жеткен маалыматка караганда Албызбек Атамбаев менен болгон жолугушууда кызматташтык багыты боюнча маселелер талкууланышы айдын ачык, бирок эки өлкө ортосунда кайсыл документтерге кол коюлары азырынча ачыктала элек. Европадагы эң күчтүү өлкө болуп эсептелген Германиянын канцлери жолугусу таасирдүү айымдын Кыргызстанга болгон сапарынын маанисин саясаттануучу Борбор Азия өлкөлөрү боюнча серепчи Чолпон Орозобекова менен ортого салмакчыбыз. Чолпон айым, куш келипсиз биздин студияга. Айтсаңыз, мына геосаясий абалды эске алганда Европадагы таасирдүү лидердин сапарында талкууга алынчу маселелер кайсылар болушу мүмкүн деп божомолдоп жатасыз? Мен ойлойм, ЭККга Германия төрагалык кылып баштады. Демек, бул сүйлөшүүлөрдө коопсуздук маселелерине басым болушу мүмкүн. Афганистан менен болгон, Афганистан аркылуу келаткан коркунучтар, терроризм жана экстремизм, диний экстремизм, ушул боюнча менимче талкуу кеңири болот дагы. Германия тараптан кандай колдоо көрсөтүлүшү ыктымал. Мисалы, жакында эле Германия 3 миллион евро берген ислам мамлекетинен келген коркунучка каршы күрөш боюнча. Ушул жаатта менимче кызматташтык кеңейет. Чолпон айым, Борбор Азияга биринчи келип жатат деп айталык десек, Ангела Меркельдин дароо Кыргызстанга келиши чынында эле көп бөдөмгөйлөрдү жаратып жатат да. Мисалы, сиз билсеңиз керек, Кыргызстандагы ошол жогоруда биз сөз кылып кеткен Азимжан Аскаровдун иши боюнча дагы бир катар бейөкмөт уюмдар абактан бошотулуусуна Меркелден багы жардам сурап өтүштү. Ушундан улам ошол Аскаровдун ишине байланыштуу дагы Меркелдин сапары болушу мүмкүн деген ойлорду айтылууда да. Буга кандай жооп айтат элеңиз? Мен канцлер жөн жерден келаткан жок. Бул алдын ала пландалган. 2012 жылы президент Атамбаев Германияга барып келбедиби? Ошондо келгенде эле айтпады беле. Мен чакырдым. Канцлер 2015 жылы келмек болду деп. Бир аз ошол сапар кечигип, мына быйыл келатат да. Бул кокустан эле келаткан жок, алдын ала сүйлөшүлгөн, пландалган. Анан ошондой эле Аскаровдун иши боюнча албетте укук коргоочулар, анын ичинде Хелсинки комитети баштаган эл аралык укук коргоочулар кайрылуу жасады. Бул нормалдуу көрүнүш, ар бир өлкөдө болот. Ушундай сапар алдында кайрылуу жасап, көңүл буруңуз деп айтат да. Менимче, балким жолугушуу учурунда адам укугу боюнча акыбалды козгогондо, балким Меркель айым айта кетет. Бирок түздөн түз ушул Аскаров үчүн келатат деген туура эмес. Кадыры барктуу мамлекет болгон Европадагы Берлин менен ошол Кыргызстандын кызматташуусундагы негизги өзгөчөлүктөр эмнеде деп ойлойсуз? Биринчиден айтат элем, Германия Кыргызстанды ушул Борбор Азиядагы демократия аралчасы катары көргүсү келет. Айрыкча парламенттик республиканы курабыз деген биздин ниетти абдан колдоду Германия. Ошондуктан демократиялык өнүгүү жана адам укугу абдан өнүксө деп тилейт. Ошол жаатта да жардамы кеңири. Андан сырткары техникалык жардам деп Германия гранттарды берип келатат. Анан эң негизгиси Германияны баса белгилейт элем, шериктеш мамлекет катары бул саясий соодалашууга эч качан барбайт да. Мисалы, АКШ менен Россияны алсак, ушул базанын тегерегинде кандай оюндар болду. Германия эч качан соодалашууга барбайт, болгон эле талабы ушул жакырчылыкты жоюу, экономикалык туруктуулукка жетүү жана саламаттык сактоо тармагында абдан кеңири жардамдарды берип келатат. Мисалы, мен бир жагдайды айта кетейин. Германия ушуга чейин 400 миллионго жакынго дейм. Мен таксанды айта албайтам, ушул болжолдуу түрдө ушундай жардам берсе, эгер миллион евро, канча бир бөлүгүн Германия кечип келатат. Бирок кечкенде шарты Кыргызстанды жеке кызыкчылыгындагы шарттарды коет да. Мисалы, 2007 жылыго дейм, биздин карызды кечти, бирок шарты бул болчу да, түрмөлөрдө туберкулезду мониторинг кылуу жана ошол акыбалды жакшыртуу. Анан 2012 жылыго дейм, 13 миллион евро карызды кечип туруп, бирок Кыргызстан өкмөтүнө шарт койгон. Мынча мектеп курасыңар, мынча ФАП курасыңар, мынча спорт зал курасыңар депчи. Анан мындай бир социалдык өнүгүүгө, экономикалык өнүгүүгө басым жасаганы жагат да мага. Бирок ошол көрсөтүлгөн жардамдарды буга чейинки Кыргыз тарап канчалык деңгээлде ишке ашыра алды? Экономикалык өнүгүү жана социалдык тармакта, мисалы, жол куруу жагын алсак,
Германиянын көмөгү мындай бир абдан эле жакшы таасир этти элдин жашоосуначы. Айрыкча мынау айыл жеринде жол куруу, инфраструктура деп туруп гранттарды берди. Эми айта албайм, бизде албетте Кыргызстанда коррупция бар, бирок канчалык деңгээлде биз ошону таза пайдаландык, бул эми биздин абийирибизде да. Чолпон айым, дагы бир суроо, мына сиз эл аралык мамилелер боюнча адис болгондуктан, азыркыдай глобалдык кризис маалында ушул Бишкекти көздөй келе жаткан Меркелдин орду ошол эле дүйнөлүк аренада канчалык деп ойлойсуз? Негизи өзүңүз баягы саясатчы катары бул айымга берген бааңыз кандай? Бир нерсени баса белгилейт элем, азыр дүйнө жүзүндө деги эле дүйнөлүк деңгээлде лидерлик кризис болуп атат да. Мисалы Черчиллби, Рузвельт, Тэтчерби, ошол деңгээлдеги бир лидер жок. Дүйнө ушунчалык бир башаламандыкка түшпөдүбү? Мына ошол эле ийгиликке каршы күрөш, ошол мындай бир чечим таба албай эле дүйнө кыйналып атат да. Эми ушул шартта мен айтат элем, Ангела Меркель бир ушунчалык бир салмактуу, күчтүү аял экен да. Анан ойлойм, бир дүйнөлүк тарыхта бир кайсы бир деңгээлде тарыхта калат го аты. Рахмат сизге, Чолпон айым. Туура бир күндөн кийин Бишкекке расмий сапар менен келе жаткан Германия канцлери Ангела Меркельдин визити туурасында кеп салдык. Теман Улаев Forbes журналынын рейтингиндеги дүйнөдөгү таасири күчтүү 100 айымдын тизмесинин сап башына келе жаткан Ангела Меркель туурасында дагы азын аулак айта кетелик. Акыркы 12 жылда Меркель 10 жолу мындай тизмеге кирген. Германияда биринчи жолу канцлердик кызматка кирген айым тууралуу кесиптешим айтып берет. Ангела Доротея Меркель 1954 жылы 17 июль күнү Гамбург шаарында жарык дүйнөгө келген. Ошол эле жылдары Меркелдердин үй бүлөсү ГДР аймагына көчүп барышат. Ангеланын балалык күндөрү ошол аймакта өтөт. Меркель 1978 жылы Лейпцигский университетинин физика факультетин аяктап, 1990 жылдарга чейин ГДР Илимдер академиясына караштуу физика химия институтунда илимий кызматкерлик кесипти аркалайт. 1986 жылы физика илими боюнча өзүнүн диссертациясын жактайт. Ангела Меркель саясатка Берлинди алуу урагандан баштап келген. 1989 жылы жергиликтүү саясат уюмунун бирине мүчө болуп, бир жылдан кийин ал уюмдун маалымат катчысы болгон. Бир нече ай өткөн соң ГДР өкмөтүнүн биринчи жана акыркы коммунисттик эмес партиянын ошол эле кызматында эмгектенет. Христиан демократия союз партиясында жүрүп, Германия бириккенден кийин Бундестаганын депутаты болуп шайланат. Германиянын саясатынын эң алгачкы башчысы Гальмут Коль Ангела Меркельге ишенимин артып, аны өкмөткө алып келип аялдар жана жаштар министри кылып отургузат. 1994 жылы Меркель айлана чөйрө иштери боюнча министр болуп шайланат. Көп өтпөй эле 1998 жылы Христиан демократия союз партиянын башкы катчысы кызматынын төрайымы болуп шайланып, партияны жетектейт. 2002 жылы ФРГ канцлеринин кызматына кандидатурасын коет. Саясий тирешүүнүн жана жергиликтүү калктын тандоосу менен 2005 жылы 22 ноябрь күнү Меркель 51 жашка ураганда ФРГнын канцлери болуп шайланат. 2006 жылдын 27 ноябрында Христиан демократия союз федералдык съезде Ангела Меркель партиянын төрайымы кызматына бекитилет. 2013 жылы декабрда Меркель 3 жолу Германиянын федералдык канцлери болуп дайындалат. Ангела Меркель өзүнүн саясий карьерасында жасаган эмгеги үчүн көптөгөн ардак грамоталар жана төш медалдар менен сыйланган. Бүгүнкү күнү Меркель ардактуу философия илиминин доктору. Ангела Меркель Ультрих Меркель менен ажырашып, экинчи жолу Йохим Зауэрге турмушка чыккан. Экөөнүн тең балдарды төрөгөн эмес. Бош убактысын ар түрдүү тамак жасап, кулинария искусствосу менен өткөрөт. Дүйнө жаңылыктарын улантабыз. Британиянын премьер-министри Дэвид Кэмерон шаршембиде королевага кызматтан кеткени боюнча расмий түрдө арызын бермей болду. Анын айтканына караганда шаршемби күнү кечинде жаңы премьер-министр өз кызматына кирише берсе болот. Бул кызматка ички иштер министри Тереза Мэй жалгыз талап керек экендигин дүйшөмбүдө белгилүү болду. Дэвид Кэмерон болсо журналисттерге берген кыска билдирүүсүндө Андреа Летс абдан туура чечим кабыл алгандыгын айтып, Тереза Мэй бул кызматка келип жаткандыгына кубанганын кошумчалады. Кэмерон Евро биримдикте калуусу же чыгуусун аныктаган жалпы элдик добуш берүүдөн кийин кызматынан кеткендигин жарыялаган, ал өлкөнүн Евро биримдикте калуусун жактаган болчу. Баса кошумчалай кетейин, журналисттерге берген интервьюсунан соң микрофонду өчүрүүнү унутуп калган байтур. Кэмерон кыңылдап ырдаган боюнча имаратка кирип кеткен видеосу дагы интернетке жарыяланып кетти. Анткени менен Британ премьери өчүрүлбөй калган микрофонду унутуп калганы биринчи эле жолу болуп жаткан жок. Мындайча айтканда, өткөн жылы май айында ушул өчпөй калган микрофондун айынан Ауганстан менен Нигерия дүйнөдөгү эң коррупцияга айланган өлкө деп дагы айтып алган эсибизде.
Каналды которуп жибербеңиз. Коррупцияга малынган Бакиевдин үй бүлөсүнүн тарых таржымалын баяндаган китептин жазылып жатканы, ошондой эле криминалдар менен байланышы бар милиция кызматкерлери кантип жумуштан алынып жатканы туурасында биле аласыз. Ошондой эле коңшу Тажикстан өлкөсүнүн милициясы денесине чегип сүрөт киргизүүгө чек коюп, зер кооз буюмдарды тагынгандар дагы жумушка албауну чечишти. Бул эмнеге байланыштуу деп жатсаңыз, берүүнүн акырына чейин биз менен калыңыз. 11 каналында жаңылыктар улантабыз. Эми Кезек каналдын өздүк серебинде 39 жаштагы Евгений Гуревичтин АКШдагы абакта өз убагында Максим Бакиев менен Кыргызстанда жасаган каржылык көз боемочулуктары тууралуу китеп жазып жатышы тууралуу жаңылык кенен талкууга түштү. Bloomberg басылмасы мурунку кыргыз чиновниги АКШнын юстиция министрлигине ачылып маалымат бергенин жазып чыкты. Эске салсак, Американын бул министрлиги кедей өлкөлөргө уурдалган акчаларды кайтарып берүүгө көмөк көрсөтүп келет. Ушул жаңылыктын тегерегинде кесиптешим Эленора Сагындык кызы азыр биз менен байланышка чыгып сереп салып берет. Эленора, Bloomberg басылмасына чыккан макаланын өзү менен таанышып көрдүңүзбү? Сөз болуп жаткан макала Bloomberg News басылмасында жарык көрдү. Макаланын автору Кристи Смайт өзүнүн макаласын эмгегин Американын абагында жаткан банкир укмуш окуяларды айтып берет деп атады. Бул макаланын автору ушул эмгегин Гуревичтин көрсөтмө протоколдору негизинде жазганы белгилүү болду. Эске салсак, былтыр 2015-жылы май айында Америкада ушул юстиция министрлиги, ФБР жана Кыргызстандан барган тергөөчүлөрдүн катышуусунда Гуревич 14 саатка созулган көрсөтмө сурак берген. Эми көрөрмандарга да кошумча маалымат ретинде Гуревич өзү ким, анан ал кантип Кыргызстанга келип калган, ошол туурасында дагы маалымат бере кетпейсизби? Ооба, Кыргызстанда Гуревич негизи ушул мурунку президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевдин жакын саналаштардын бири катары белгилүү. Ал Кыргызстанда ушул Максим Бакиевке жакын болуп, ага ушул финансылык, каржылык дейликпи махинацияларды, көз боемочулуктарды кантип жасоо керек тууралуу үйрөткөн адам, жана анын жетегинде Максим Бакиев көп акча жеген деген пикирлер бар. Андан тышкары айта кете турган болсок, Гуревич Кыргызстанга 2008-жылдары алынып келингени айтылат. 2015-жылы эске салсак, мурунку президент Аскар Акаев бийликтен кулатылып, анын ордуна Курманбек Бакиев келип, андан кийин бир 2-3 жылдын тегерегинде Бакиевдин уулу Максим Бакиев өзүн кожоюн сезе баштаганы белгилүү. Гуревичтин Кыргызстанга келиши ушул убакка туура келет. Гуревич тууралуу өзүнчө өмүр таржымал боюнча айта кете турган болсом, ал учурда 39 жашта, Москвада төрөлгөн, бирок анын ата энеси ажырашып, 1990-жылдары ал энеси менен АКШга келгени белгилүү. Ал жерде ал АКШ жарандыгын алып, кийин Калифорния университетинде бизнес жаатында билим алган. 2008-жылга чейин Нью-Йоркто эл аралык бизнес консультант болуп иштеген. Кийин Кыргызстанга Максим Бакиев аркылуу чакырылып, Кыргызстанга келери менен ошол экс-президенттин уулу менен бирдикте инвестициялык банк өтүп төшкөн. Эгер чындап эле андай кызыктуу фактылар жазылса, анда көмүскөдөгү кеңешчи деп аталган китеп менен жалпы эле эл качан таанышса болот экен? Эми чынында көпчүлүк азыр ушул көмүскөдөгү кеңешчи консультант аттуу китеп абдан кызык болуп турат окшойт. Анткени албетте Кыргызстанда жашаган, саясатка кызыккан ар бир эле киши ушул Максим Бакиевдин тушунда акчалар кантип желген, кандай жолдор менен желген албетте билгиси келет. Бирок китеп чыкканга чейин эле ушундай макалалардын негизинде айрым маалыматтар жарым-жартылай белгилүү болуп жатат. Алалы ошол Гуревичтин көрсөтмөлөрүнүн негизинде жазылган Bloomberg News басылмасына чыккан маалыматтар боюнча Максим Бакиев Кыргызстанда иштеп, ушул жашап жаткан убакта жөнөкөй өкмөттүк долбоорлордон баштап, анан кадимки жөнөкөй компаниялардан ири акчаларга, ири суммаларга чейин акчаларды алып турганы белгилүү болду. Гуревичтин бир эле мисалын келтире кетейин. Көрсөтмөлөрдө берген Максим Бакиев Гуревичке телефон чалып, жөн гана жолдон келе жатып, ага пара иретинде берилүүчү $2 миллион акчаны ала келесиңби деген дагы учурлар болгон экен.
Бирок эмнеси болсо дагы ушул тапта Гуреевич азыр Америкадагы абакта ушул юстиция министрлиги менен кызматташып жатат жана Кыргызстанда болгон ушул көз боемоочулуктар тууралуу маалыматтарды ачыктоодо. Буга ар кандай себептер бар. Биринчиси, балким Гуреевич ушундай жол менен өзүнө карата жазаны жеңилдеткиси келеттир, же болбосо чын эле күнөөсүн сезип аны актагысы келип жаткандыр деген ойлор бар. Рахмат айтам. Максим Бакиевдин өнөктөшү Америка түрмөсүндө жаткан Евгений Гуреевичтин жазып жаткан китеби туурасында сөз болду. Кайрадан жергиликтүү кабарларга келелик. Ички иштер министринин буйругуна ылайык уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү менен мамиледе болгон бир катар укук коргоо органдарынын кызматкерлери кызматтан алынды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирет. Ага ылайык ыкчам иликтөө иш-чаралардын жүрүшүндө айрым укук коргоо органдарында иштегендердин кылмыштуу топ менен байланышта болгону аныкталган. Алар милиция тарабынан жүргүзүлүп жаткан ыкчам аракеттер тууралуу кылмышкерлерге кабар берип турган. Министрлик өз ишин так аткарбаган, кыянаттык менен мамиле кылган кызматкерлерди аныктоо иштерин уланта берерин маалымат кызматы тараткан билдирүүдө айтылат. Ошол эле маалда Тажикстан ички иштер министрлиги болсо милициянын коомдо өзүн алып жүрүүсү туурасындагы кодекске өзгөртүүлөр киргизди. Анда кызматкер өзүн таза, тың алып жүрүүсү керектиги, эл арасында үлгү болуп жүрүүсү керектиги жазылган. Мындан тышкары денесине ар кандай сүрөттөрдү тарттырууга сүйлөгөн сөзү дагы орду менен болушу керектигин дагы